Ассаламу алейкум рахматуллох ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Альхамдулилля, Алла таалама чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Иншаллах ушинтип сиздер менен амандашып, жана ушинтип эфирге чыгып жатканыма. Бир туугандар, мен эмне үчүн бул видеону жасап атканымдын себеби акыркы учурда кыргыз тилине душман катары ушул сөздөрдү жүйө кылышып, мисалы альхамдулилля, Аллаху акбар, иншалла, ассаламу алейкум деген сөздөрдү бул кыргыз тилин жок кылып баратат, арабташып баратабыз деген таризде ушундай айыптарды коюп, ар кандай жаман пикирлерди чыгарып жатат да, бир туугандар. Эми бул эгерде алар чыныгы патриот боло турган болгондо, кыргыз элинин, Кыргызстандын, деги эле кыргыз тилинин тарыхын бир көңүл буруп карап коюшмак да, туугандарым. Мен эмне үчүн муну айткым келип жатат? Себеп дегенде, кыргыз тилинин тарыхында араб тилинен кабыл алынып келинген сөздөр жалпы кыргыз тилинин 5%-ын түзөт экен да, туугандар. Мисалы үчүн кыргыз орус тилинин сөздүк бар, Константин Кузьмич Юдахиндин сөздүгү бар. Ал жерде 40 000 сөздөн турат да ошол китепче. Эми ошол китептеги 40 000 сөздүн дээрлик 2000ден ашуун сөз бул араб тилинен кабыл алынган сөздөр экен, бир туугандар. Бул деген ошол 40 000 сөздүн 5%-ын араб тилинен кабыл алынып келинген кыргыз тилине сиңип калган сөздөр деген экен да. Эми муну менен мен баягы арабтарды жактап же арабтарды кумир тутуп аткан жерим жок, бир туугандар. Бул деген факт. Жана ошондой эле бир эле араб эмес, Иран тилинен дагы кабыл алынып келген көптөгөн сөздөр бар. Эми ал боюнча өзүнчө темада мен бул видеону чыгарып жатканымдын себеби, арабташып кеттик, араб кул болуп калдык деп эле ушул ассаламу алейкум деп айтсаң, же иншаллах деп айтсаң, же альхамдулилля деп айтсаң, кыргызча сүйлөбөйсүңбү, эмне арабча деп эле баягы ар кандай ушундай терс нерселер жаралып аткандыктан мен ушул күнүмдүк жашоодо кездешүүчү араб тилине кабыл алынган ошо сөздөрдү бир сыйра мындай айтып кетмекчимин да. Негизи 11-кылымга деле таандык мына Жусуп Баласагында, бизде 1000 сомдукта Жусуп Баласагында мына 1000 сомго жашынакай кылып чыгардык го. Ошол Жусуп Баласагындын Кут билим деген китеби, мисалы Кут атку билик, 11-кылымга таандык китебинде 100дөн ашуун, 100гө жакын сөз бул араб тилинен кабыл алынган кыргызча сөздөр да, мисалы колдонулат экен да. Ошондон эле мисал келтире кеткенде, бисмилла дегенде эле баягы динге байланыштуу сөздөр менен башталат. Ана мисалы вазир, давлет, калк, кудрет, сапар, сабыр, залим, мисалы китап. Китап бул араб тилинен келинген кадимки эле китеп. Мисалы мугалим деген сөз араб тилинен келген, бир туугандар. Эми карап тургула. Вазипа, жумурай, сапар, мусапыр, мисалы мусапырды кадимкиде эле арабтар интуристти мусапыр дейт экен да. Саяк деген сөз, мисалы үчүн менин урум саяк да. Саяк деген сөз араб тилинен келген жалгыз деген сөз экен да, бир туугандар. Анан кадимки эле ракат же болбосо бриллиант, мисалы жакут деп айтабыз. Жакут деген сөз, бейит, мисалы ата бейитке барып келип атабыз. Максат, жетим, майып, арыз, казы, залым, өкмөт, аба, кабар, сүрөт, сыпат, пикир, пайда, асыл, талап, өкүл, сыр сактап же болбосо сыр сандык деп колдонобуз да.
булбул, үкүк, кудурет, убакыт мисалы вакыт деген араб сөзүнөн келинген, убакыт деп колдонобуз да. Убада мисалы илим, акыл, ысым, мисалы ысымың ким, атың ким дегени ысым да мисалы. Майып, кымбат, каржы, акыйкат, азап, айып, жыныс, залал, залал келтирбей жөнчү деп көп колдонобуз да. Кадыр, кайрат, кубат, карыз, касиет, кыял, мазактабай жөнтүрчү деп. Касиет, мурас, мен мурас деген кино тарткам жакында эле. Талап, урмат, шарт, насият, осуят, өкүл, өкүм, саясат, тагдыр, тарбия, укук, мамлекет, мекеме, дөөлөт, даам, айбан, казына, кыжаалат көп болбогула туугандар. Бардыгы эле ушул араб тилинен кабыл алынып келинген, биз учурда пайдаланып аткан сөздөр көп биз мындай бир кур намыска алдырбайлык туугандар. Мисалы үчүн араб тилинде 12 миллиондон ашык сөз болсо, бизде 40 миң сөзүбүз бар да. Биз канчалык ошол баягы диалектилер, мына областтарда өзбектер менен чектешкен, же казактар менен чектешкен, же тажиктер менен чектешкен элдерибиз ушундай ошол элдердин диалектиси менен сүйлөйт. Буларды дагы мындай бир жемелеп кыргызча сүйлөө деп аларга акарат келтирип, аларды кыжаалат кылбайлык туугандар. Булардын баардыгы кыргыз тилин байытуусуна алып келеткен да туугандар. Мисалы кыргыз тилин жок кылуучу эмне? Бүгүн уулумду 1-класска берип, ата энелер чогулушуна бардым. 1-класстан 7 бар экен. 7 1-класс бар экен. А, Б, В, Г, Д отуруп 7 класс бар экен да. Эми туугандар ошонун 7-өнүн 4-өө орус класс экен, 3-өө кыргыз класс экен туугандар. Мен буга чейин баламды атайын издеп жүрүп, кыргыз бала бакча деп ошо кыргыз группага берсем, башында окуп баштады дагы, бир убакыт өткөндөн кийин талапка ылайык кыргыз группаны жоюшту дагы, кайра орус группа болуп калды. Биз тызылдап эле кала бердик. Эми ушинтип отурса, акыры бул тилге болгон кыянаттык, тилге болгон мындайча айтканда душмандык бул өзүбүз кылып атат экенбиз да бир туугандар. Балдарыбызды кыргызча окутпасак, кыргыз бала бакчага бербесек, мен деле билем, менин балам тили орусча чыгып, орусча сүйлөйт, бирок болбосо дагы биз аракет кылышыбыз керек экен туугандар. Проблема ошондо болуп жатат. Ассаламу алейкум, Аллаху акбар, иншаллах, альхамдулилля дегенде маселе жок туугандар. Маселе башка жакта. Мен бул сөздөрдү акыл үйрөтүү максатында эмес, анча-мынча чын эле биз деген арабташып кетпейлик, арабтын саясатын жүргүзбөйлүк деп ойлоп кээ бирлөр адашып кетпесин деген максатта ушул чыгарып койдум бир туугандар. Менден кетсе кечириңиздер. Көрүшкөнгүчө, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.